Урматтуу генералдар, офицерлер жана сержанттар, урматтуу аскер кызматчылары жана салтанаттуу иш-чаранын ардактуу меймандары. Бүгүн биз өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздап, кылмыштуулукка каршы күрөшүп, өзүнүн кесипкөйлүгү, эмгекчилдиги жана кайратмандыгы менен айырмаланган кыргыз милициясынын күнүнө карата салтанаттуу иш-чарада турабыз. Мекенге кызмат өтө ар бир адамдын эрки жетип, колунан келе бербеген, тайманбас эрдикти, дем күчтү талап кылган ыйык милдет. Мына ошол милдетти абийирлүүлүк менен аткарып, элибиздин бейпилдигин, мамлекетибиздин туруктуулугун сактоонун алдыңкы сабындагы жоокерлери, мыйзамдуулуктун калканы болгон милиционерлер ата мекенге берилүүнүн, элге кызмат кылуунун эң мыкты өрнөгүсүздөр. Сиздердин тынымсыз аракетиңиздердин аркасында бүгүн жалпы кыргыз жарандары өздөрүн коопсуз, ишенимдүү сезет. Ошондуктан ички иштер органдарынын жалпы өздүк курамын жана кадырлуу ардагерлерин бүгүнкү кесимдик байрамыңыз менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, милиция кызматы 1924 жылдын 1 ноябрында Кара Кыргыз автономдуу облусунун курамында түзүлгөндөн тартып, бир кылымдан бери элибиздин коопсуздугун бекем сактап, кылмыштуулукка каршы күрөшүү милдеттерин так аткарып келе жатышат. Ар кандай кыйынчылыктарга туш болуп, ары татаал, ары кооптуу жолду басып, бирок сыноолорго моюн сунбай, тоскоолдуктардан чыйралып, оор жүктү аркалап келишүүдө. 100 жылдык тарыхыбызга сар эсеп салсак, эли жерибизди коргоп, жарандарыбыздын бейпил жашоосу үчүн жүздөгөн милиция кызматкерлери баатырларча курман болгон. Алардын элесине ар дайым башыбызды ийип таазим кылабыз. Милиция кызматы жөн гана кесип эмес, бул чоң жоопкерчиликтин, кайрат күчтүн жана ар намыстын өзөгүн туюндурган бийик вазифа экенин баса белгилеймин. Акыркы 5 жылдан бери кыргыз милициясынын ишмердүүлүгүн бекемдөө үчүн, милициянын аброюн арттыруу үчүн олуттуу кадамдар жасалып жаткандыгына учкай токтоло кетейин. Жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында ички иштер органдарынын материалдык техникалык каражаттарынын 85% жаңыланып, кызматкерлердин кийиминен баштап иш тутумуна чейин заман талабына ылайык өзгөртүлдү. Айлык акыларын 2 эсеге, ал эми Баткен областында кызмат өтөгөн кызматкерлердин маяларын 4 эсеге жогорулатып, өздүк курамга социалдык жактан колдоо көрсөтүп жатабыз. Ички иштер министрлиги толугу менен санарип милиция системасына өтүп, анын алкагында жүктөлгөн милдеттерин таасын ишке ашырып келүүдө. Ыкчам издөө иштерин жакшыртуу максатында өлкөнүн бардык аймактарына 4000ден ашуун заманбап видеокамера, анын ичинде адамды жүзүнөн тааный турган технологиялар орнотулду. Натыйжада кылмыштардын бетин ачуу кыйла ыкчамдап, кылмышкерлер тез кармалып, мыйзам алдында жоопкерчиликке тартуу сөзсүз аткарыларына шарт түзүлдү. Бул элге болгон ишенимди чыңдоого, тартипке жана адилеттикке алып келет. Заманбап санарип технологиялардын жардамы менен коомдук тартип жана жол коопсуздугу камсыздалып, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүлүп келүүдө. Бирок алдыда дагы чоң милдеттер, кечиктирилгис иштер турат. Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында видеокамералардын санын 20 000ге жеткирүү боюнча тапшырма бердим. Ошондой эле ички иштер министрлигине кошумча штаттык бирдиктерди бөлүп беребиз. Бул иштердин бардыгы аткарылганда өлкөбүздүн коопсуздугу дагы бир 4-5 тепкичке көтөрүлүп, 100% коопсуз өлкөгө айланат деп ишенемин. Салтанаттуу иш-чаранын урматтуу катышуучулары, өзүңүздөр күбө болгондой, мына ушул тапта өлкөбүздүн бардык аймактарында ички иштер органдарына заманбап шарттагы 35 жаңы имараттарды пайдаланууга берип жатабыз. Баткен облусунун Лейлек районунун Раззак шаарында турак жайга муктаж болгон кызматкерлерибизге 32 батирлүү көп үйдүү, көп кабаттуу үй мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу тапшырылууда. Мындан сырткары өлкөбүздө коомдук тартипти сактоо максатында жана ошондой эле кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 101 жылдыгына карата заманбап санарип технологиялар менен жабдылган 101 даана автоунаа берилүүдө. Бул автоунаалардын баары жер-жердеги ички иштер органдарына жөнөтүлөт. Бул мамлекеттин милицияга болгон ишеними менен камкордугунун белгиси. Келечекте мындай үйлөр дагы курулат.
Биз бир дагы кызматкерди үй жайсыз калтырбайбыз. Милициянын ишмердигин ыкчамдатууга техникалар керек болсо дагы да алып беребиз. Эң башкысы коомдун туруктуулугу, элдин бейпилдиги бул мамлекеттин негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири. Урматтуу милиция кызматкерлери, мамлекет башчысы катары мен сиздердин кесибиңердин оордугун, жоопкерчилигин жана тобокелдигин жакшы түшүнөмүн. Коомчулук милициядан ар дайым жогорку жоопкерчилик, адилеттик жана калыстыкты күтүшөт, ошону талап кылышат. Ошондуктан ар бириңиздер милиция элдин кызматында деген ыйык сөздү жүрөгүңүздөргө сактап, аны иш жүзүндө далилдеп туруңуздар. Бүгүнкү майрамдык иш-чарада мен бүт өмүрүн коомдук тартипти сактоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө арнаган милициянын ардагерлерине дагы терең ыраазычылык билдире кетейин. Сиздердин мол тажрыйбаңыздар менен акыл насаат, кеп кеңешиңиздер жаш муун үчүн чоң сабак. Ал эми катардагы офицерлерге, сержанттарга жана аскер кызматкерлерине ар бир күнүңүздөр элдин тынчтыгы менен мамлекеттин коопсуздугуна арналсын деп буйрук беремин. Мекениме кызмат кылам деген атыңыздарды абийирдүүлүк менен так аткарып, коомдук тартиптин чыныгы сакчысы, чыныгы милициянын үлгүсү болуңуздар. Ал эми жаңы имараттар менен техникалык каражаттар сиздерге кут болсун. Алар эл коопсуздугу үчүн пайдаланылып, мамлекетибиздин тынчтыгын сактоого чоң салым кошот деп ишенем. Баткендеги жаңы үйлөрдө тынчтык, бакубат жашоо орносун. Барыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана жаңы ийгиликтерди каалаймын. Күнөстүү Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык болсун. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын.